Узунунан бойлото кармап ойнолуучу, эки учу ачык, 4 көзөнөктүү үйлөмө музыкалык аспап. Ал элибиздин өткөндөгү турмушунда эң кеңири таралган музыкалык аспаптардан бири болгон. Эгемендүүлүктүн жакшы таасири астында аспаптык маданияттын артта калган тармагы да өнүгүү жолуна түштү. Чоор жананын жаңы түрлөрү, чопо-чоор сыбызгы көбөйүп, бир нече фольклордук ансамбльдердин курамына киргизилди. Чоордо ойнолуучу күүлөр да башка үйлөмө аспаптардай эле аз изилденген. Алардын ноталары да дээрлик жок. Алгачкы жолу бул аспаптар үчүн анча-мынча нотаны Сагыналы Субаналиевдин эмгегинен гана жолуктуруп келебиз.